Кыш айларын аякташ менен дыйкандар жазга болгон камылгасын көрүп баштайт эмеспи? Бүгүн азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсү да ушул жазга карата даярдык, тактап айтканда үрөөндөрдүн кантип жана кандай жолдор менен даярдаларын биргеликте тастыктамакчыбыз. Ал үчүн биз Ысык Ата районуна караштуу Новопокровка айылында жайгашкан ишканага сапар алып жатабыз. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева, саламатсыздарбы? Мезгилдин агымы менен адам баласы кара күч жумшап, нан табуудан алда канча алыстоого аракет кылгандай сезим калтырат. Ааламтордогу кооз кийимдер, заманбап унаа, көз жоосун алган жомоктогудай үйлөр жаштардын агымын өз назарына бурбай койбойт. А бирок дал ошондой бардар жашоо оңойлтоң эле келе койбоору айдан ачык кеп эмеспи? Ысык Ата районунун кулуну Жусуп Токтогулов да кезинде кетмен чаап, оро коруп дыйканчылык иштерин бир топ эле өтөгөн. Эми мынтип аталган аймактагы белгилүү компаниялардын бир бөлүмүн жетекте отурат. Компания мындан 26 жыл мурда ишке кирген. Ал эми сапаттуу үрөөндөрдү жайылтуу аракеттери 2008 жылдан бери жүрүп келет. Ишкана жаз айларынын келиши менен жок эле дегенде 2000 гектар жерге ар кыл үрөөндөрдү эгип баштайт. Маселен, арпа, буудай, жүгөрү, сулуу, соя, тритикале, рапс, кара беде жана башка үрөөндүн 10 түрү чүй бооруна себилет. 2000 гектар жерге айдайбыз. Бүт жерибиздин көпчүлүгү ушул Ысык Ата районунда. Анан кийин Суу Самырда дагы айтып кеткендей жерибиз бар. Бул жерде болсо биздин компанияда мындай маселе сакталганда, каралганда себооборот, үрөөндү алмаштыруу, культураларды алмаштыруу маселеси каралганда аябай чоң каралган. Бизде, например, кызылча 250 гектар кызылча, ошондой эле 400 гектар эмебиз бар, бедебиз бар. Ошо менен алмаштырабыз да жерлердичи. Бир жерге себилген жерге кайта кийинки жылы башка ошол культура себилбейт да бая. Мал жандыктарынын асыл тукумдары болгон сыңар эле ар бир эгилип жаткан үрөөндүн сапатына жараша сорту да болот эмеспи? Жусуп Токтогулов өлкөдө дыйкандар түшүмдүүлүгү жогорку сорттогу үрөөндөргө муктаж экендигин айтуу менен ишкана ушул көйгөйдү аз да болсо чечип келет дейт. Бул үчүн алыскы Орусия, Украина өңдүү мамлекеттерден үрөөндөрдү кымбат баада алып келип, өстүрүп, көбөйтүү, андан соң дыйкандарга жеткиликтүү суммада сунушташат. Бизде деген азыр мамлекетте селекция деген бул аябай өкүнүчтүү абалда да. Селекциянын жерлери жок, өндүргөн жаңы сорттор чыкпайт. Бар сортторубуз болсо элиталары кармалбайт, сакталбайт, көбөйтүлбөйт. Анан бая өзүбүз өндүргөн эле, бая дыйкан өзү себеп туруп эле, өзү алганды эле кайта себе берет да. Анан ошонун себебинен баягы биз сырттагы мамлекеттерден баягы элитаны өндүрүп, ошолорду өндүрө турган жерлерге барабыз. Анан ошолордон документи менен алабыз да баягы элитный сорттордучу. Аларда гарантиясы менен биз сепсек, биз кийинки урожайларын аларыбызга да гарантиясы бар да. Негизи биз алып келгенде өтө кымбат эле алып келебиз да. Мисалга алсак, арпанын сортторун алып келгенибиз бизге $1 $1,5 чейин турат да бuyакачы. Килограммы. Бул деген биз алып келгенде бир 100 гектарга чейин алып келебиз да. Ашып кетсе, ал аябай көп болсо. Негизи бирок алып келгенибиз бир 20 гектардыкын алып келебиз. Анан ошол үрөөндү сеп, ошол үрөөндү көбөйтүп, анан кийин ошондон элдерге уже дыйкандарга жеткиликтүү баада сатабыз да. Кийинки репродукцияларын жеткиликтүү баада сатабыз да. Уже азыр дыйкандар арпанын үрөөнүн ушу дайын мүшөктөлгөн, дайын дарыланганын 21 сомдон ала алышат да. Биздин бул баа бизде өзгөндө дагы филиалыбыз бар. Өзгөндө дагы ушул баада сатылат да. Бул жерде дагы өзгөндө дагы ушул баада сатылат да, эгер кызыктырсачы. Килограммы 21 сом.
Кыргызстандын климатына ылайык үрөндөрдү өстүрүү, алардын жаңы сортторун иштеп чыгуу боюнча тажрыйба алуу өлкө жарандар үчүн абдан маанилүү экендиги бардыгына маалым. Анткени буга чейин бул жаатта атайын чет өлкөлөргө барып, тажрыйба алмашып, алардын жетишкендиктерин Кыргызстанга эксперимент жасоо дээрлик болгон эмес дешет адистер. Ишкана бул жаатта ар жыл сайын ар кандай тажрыйбаларды өткөрүп турушарын айтат. Негизи компания Россия менен биргеликте иштешет. Украинадан үрөндөрдү алып келет. Аяктан питомник размножения элита сортторун алып келип, анан бул өзүбүздүн ысык ата өрөөнүнөн көбөйтөт да. Ысык ата өрөөнүнөн көбөйтөт жана ошондой эле чүй ысык ата районунан көбөйтөт. Ошондой эле чүй өрөөнүндө биз Сусамырда дагы эксперименталдык поляларыбыз бар. Ошол жака дагы опыт тигебиз да. Аякта да опыттарды жүргүзөбүз. Ошол эле арпанын жаңы сортторун алып келип, ошол жактан опыт жүргүзүп, кайсы опыт биздики тоолуу тармакка кайсы сорттор жарашыктуу болот, ылайыкталышат, ошонун баарын изилдеп чыгабыз да. Дыйкандардын түшүмдү мол алышы үчүн сөзсүз түрдө үрөндөрдүн дагы мыкты деңгээлде сакталышы эң негизги ролдорду ойнойт эмеспи? Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жайда атайын Германия мамлекетинен алынып келинген кампалар бар экен. Бул кампалардын шарттары жана ошондой эле сакталышы кандай экендигин алдыңкы мүнөттөрдө биргеликте көрөбүз. Ал эми сыртынан караганда кадимки чептей эле сезимдерди калтырып жатат. Чындыгында чычканга кебек алдырбай турган кампалардын катарына кирет. Заманбап кампа деп дагы айтсак болот экен. Бул жакта жалпысынан 24 бочка бар. Жалпы сактай турган көлөмү 3600 тонна. 24 түрүдү сактай алабыз. Ар бир культураны сортторуна жараша сактай алабыз. Бул жак толугу менен автоматташтырылган эгин жүктөө жана эгин чыгаруу процесси. Бул жака сезон башталып, талаадан эгин келгенден кийин биринчи тазалап туруп, бул жакка сактайбыз. Анан кышында алып чыгып, бул жактан үрөөндүктөргө материалдарды дайындайбыз да, үрөөндөрүн. Бул жактан бузулуп кетпеш үчүн, нымдуулугу көтөрүлүп, көпкө чейин сакталган эгинге курттар түшүп кетпеш үчүн, жана нымдуулугу көтөрүлүп кетпеш үчүн ушундай аба үйлөтүп турабыз. Бул азыр нымдуулук учурунда үйлөткөнгө болбойт, ал жана ысыганда погода, сырттагы погода аба ысык болгондо бул жерге аба беребиз ичине. Анткендегенде темирдин ичинен баягы эгин өзү ысып кетет да. Ошол ысып кетпеш үчүн ушундай аба үйлөтүп турабыз. Анан бул жака дагы болсо былтыр эле кургатма салдык. Эгиндерди кеч күздө жүгөрү жана соялар келгенде кургатыш үчүн саатына 10 тонна кургата турган турецкий фирманын эмесин салдык, кургатмаларын. Элге дагы өзүстүкүнөн тышкары элге дагы элдин дагы данын өзүнүн төлөмүнө кургатып бере алабыз да. Бир кампага канча тонна батат? Бул бир кампага 120 тонна батат. Бул жака 120 тонна. Нормалдуу деп саналган ушу кампанын ичиндеги температура канча болуш керек? Эгиндин ар бир эгинге жараша болот, нымдуулугу, влажности. Буудай арпалардын нормасы 14%тен болот. Ал масличный май өсүмдүктөрү болсо, соя, рапс, алар болсо 8%ке чейин болуш керек да ошо. Андан ашыгыраак бул жака кампага салсаң, ал өзүнүн качествосун жоготуп, эмесин жоготуп коет. Түшүнүктүү. Ар бирине номер коюлуп тура, ушул номер ар бирине туура бизде учет автоматташтырылган. Тараза, электронный тараза, полный бүт кылып аткан, тартып аткан нерсебиздин баарын биздин жетекчилер көрүп тура алат да. Онлайн режимде жетекчилер көрө алат. Кайсы бочкада эмне жатканын, кайсы бочкадан эмне чыкканын, каяка кеткенин баары билинип турат да. Дал ушул кырманда сакталган кызыл дандан тарта айыл чарба, тамак-аш, дары-дармек, малга тоют даярдоо жана башка максатта өстүрүлгөн маданий өсүмдүктөрдүн бардыгы кыш мезгилинин соңку айларында жазгы талаа иштерине даярдала баштайт. Ал үчүн атайын аппараттын жардамы менен тазалоодон өтөт.
Бекзат, айтсаңыз, эгиле тазалоону кантип жүргүзөсүздөр? Эң биринчи үрөндүк материал табадан алынып келингенде алгач кампаларда сакталынат. Жана убагы келгенде алар кампадан алып чыгып кайра бул жакка төгөбүз. Бул деген өзү бул чоң аппарат. Бул ЗАВ-40 деп коет да. Зерноочистительный машина да. Тазалайт, тазалайт. аппарат. Бул Канча салынат бул жерге бир салганда? бул бир салганда 30 тоннага чейин салынат. Бирок биз 2 машина 15 тоннага чейин салып ошол менен иштешебиз да. Негизинен күнүнө канча тонна тазалап турасыздар? Күнүнө эгер бир күн кечке иштесе 100 тоннага чейин тазаланат. Ямадан түшкөн үрөндүк материалдар нориялар аркылуу үстүнө чыгып тазаланууга өтөт да. Канча убакытта өйдөн көзбөй тартып чыгарат аппарат? Жанагындай эле айтылып кетилгендей 8 саатта 30-40 тонна. Бул жак башкаруу пункту. Бул жактан биз ар бир аппаратты өзүнчө управлять ете алабыз. Мисалы, триггерди өчүрөбүз десек өчүрө алабыз, яманы жабабыз десек жаба алабыз. Ушул жактан бүттүгү кылынат. Сайзыбадан калган. Эң биринчи нориядан келгенде бул машинкага түшөт. Бул аппаратка. Бул МПО деп коет. Машина первичной очистки. Бул өтө чоң приместерди кармап калат. Өтө чоң өсүмдүктүн калдыктарын кармап калат. Же чоңураак таш-баш болсо ошону кармап калат да бул. Электен өткөн өсүмдүктүн калдыктары бункерге калдыктар бункерине түшөт. Сиздер көргөндөй бул үрөндүк материалды себүүгө болбойт. Булар өтө майда жана үрөндүк сапаты жок болгон калдыктар. Бул өзү элеп турат экен да ошондо, Өзү элеп турат бул. Бул элек эки кабаттык элек. Үстүндө чоң приместерди кармайт, анын астынан майдалары могулар түшөт, майдалары. Тазалоо процессинен өткөн маданий өсүмдүктөрдүн бардык үрөөндөрү дарыланат. Бул кадам дыйкандардын чыгым болуусунун жана үрөөндөрдүн органикалык айыл чарба илдеттерине чалдыгуусун алдын алат. Эске сала кетчү жагдай, эгерде сиз үрөөн ала турган болсоңуз, анын түзүнө көңүл бөлүңүз. Бардык дарыланган үрөөнгө кызыл боек берилет, а бирок аны тамак аш жаатында колдонууга таптакыр болбойт. Бул жерге келип түшөт машинадан. Анан өзүңөр көргөндөй андан чыгып бул жака келет. Бул оборудованиялардын баары турецкий компанияныкы. Буларды койгонубузга 3 жыл болду быйыл. Дарыланган жака баратат буйчу. Азыр дарыланган жака баратат. Жүрсөңүздөр тияктан көрсөтөлү. Мындан эгин үстү менен жылып баратат. Бул жактан чыгып дарылаганы бул аппаратка келет. Бул аппарат суу менен дарылайт. Бул жерден сатып берет. Бул жактан болсо дарыланган мондай продукция чыгат мына. Бул эмне дары куюлат? Бул деген ооруга каршы дары коюлат. Жанагы кара көсө деп коет кыргызчачы. Кара көсөгө каршы дарыланат булчу. Жана эгер полядан карасаңар, данын башы дана алып туруп эле капкара болуп кетет да. Эгер дарылабаса ошондой болот. А дарылаган урук андай үрөөн андай болбойт. Бул дарыны жөнөкөй дыйкандар деле алып колдонсо болобу? Буну негизи жөнөкөй дыйкандар деле алып колдонсо болот. Өзүнүн үйүнөн делечи. Үйдүн условиясы менен мындай аппараттар менен кыла албайт деп элечи, бирок кол менен кылгандар бар да. Эмне себептен мына кызыл көзгө болот? Ал боек кошулат, адамга белги болуш үчүн да.
үрөөн дарыланды деген белги болуш үчүн. Түшүнүктүү болуш үчүн. Бул зыяндуулугу эмеге жокта, баягы жебесе дегенге болбойт. А мындай эмеге катары эчтеке болбойт, зыяндыгы жок. Үрөөн катары себилсе эчтеке болбойт. Ушул жерден дарыланат, коюлбойт, дарыланат. Бул жерде болсо жүгөрүнүн үрөөнү дайындалат да. Жүгөрүнүн үрөөнүн өзүңөр билесиңер да, жүгөрүнүн сотосунда өйдө жагы майда болот, орто жагы орточо, ылдый жагы болсо чоң болот да, жана данычы. Ошону бул жерден биз бөлүп алабыз да. Бул калибратор деп коет. Калибратор жүгөрүнү калибровка кылып, ар бир размериндей кылып бөлүп алабыз. Анын бөлүп алган себеби азыр дыйкандар баягы түшүнүп калышты да. Азыркы сеялкалар эме менен себет. Ар бир гектарга канча бир даана эме үрөөн себилет да, 80 000 даана. Ошо 80 000 даана баары үрөөн бирдей болуш керек. Ошол сеялкалар болсо эмеден пневмада ошол үрөөндү кармап, ар бирөөнү бирден кармап кетет, аба мененчи. Ошонун баарын себиш үчүн ушундай үрөөндү сапаттуу бөлүш керек да. Ушул аппарат бөлүп чыгарат үрөөндүчү. Жүгөрүнүн даны ар кандай болбойт да, көрүнүшүчү. Карасаңар баардык эмелери, размерлери бирдей болот жүгөрүнүнчү. Ал нерсе баягы буудайга, арпага ал нерселер кереги жок да. Бул именно жүгөрүгө ушундай нерсе керек да, бөлүш керек да. Дарыланган үрөөндүн баардыгы ушул жерге келип түшөт. Бул жерден автоматтык түрдө өзү вести тууралап салынат бул жердечи. Үрөөндөр мишокко салынып, мишоктор болсо этикеткаланып ар бир үрөөн. Ар бир данные жазылып, ар бир партияга бөлүнөт. Учурдун талабына ылайык базар экономикасынын шартында таза экологиялык азык заттар менен калктын суроо талабын камсыздоо кажет эмеспи? Мындан улам чыгарылып жаткан ар бир үрөөн чакан лабораториядагы текшерүүдөн өтүп турат. Анда үрөөндөрдүн ар кандай зыянкечтиги жоктугу, климаттык шартка ыңгайлуулугу, нымдуулугу, көлөмү, айдоо иштерине жарамдуулугу өңдүү бир канча талаптар каралат. Бул жерде биз өнүмдүүлүгүн текшеребиз, нымдуулугун текшеребиз, алып аткан үрөөндөрүбүз сапатына жооп берип атабы, ошону бизге шайкеш сертификаты берилет, ошол сертификатка дал келип атабы, ошонусун текшерип турабыз ар бир партияныкын. Өнүмдүүлүгүн текшергенде ар бир культуранын өзүнүн убактысы болот. Ар бир культуранын өзүнүн температурасы болот, ошол өзүнүн температурасына жараша биз бияка салып текшеребиз да. Өнүп чыккан канча күндө канча процент бергенин ошонусун текшеребиз да. Ошондон кийин дыйкандарга бересиздерби? Бизге ошондон кийин гана, ошо сапатка жооп берип аткан текшерилгенден кийин гана бизде мишөктөлүп ошого кетет да. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай бардык этаптардын бардыгы тең бүттү. Эң акыркысы болуп, эми бул даяр болгон үрөөндөрдү аталган кампага алып барып жайгаштырабыз. Алчу мындай чакан техника иштейт экен. Бардыгын өз убагында чакан көлөмдө гана ташып турат экен. Кеттик анда.
Бул жайда жыл сайын 3000 тонна үрөн жазгы талаа иштерине даярдалат. Дыйкандардын муктаждыгын аткарып, аларга жеңилдетилген каражаттагы үрөндөрдү даярдоо үчүн каарманыбыздан сырткары бүтүндөй бир жамаат эмгектенет. Жаз келгенден тарта жер айдоо иштерин, жайы бою аларды тазалап сугаруу, күз маалында ооруп жыюу, анан мына минтип кыш бою келээрки көктөмдүн камын көрүү баалаган адамга өзүнчө бир чоң казат. Жакын аралыкта айыл чарба жаатында дагы бир топ инновациялык ачылыштарды киргизүүнү пландап жаткан азаматтарыбызга ийгилик кааламакчыбыз. Мына бул жайда жалпысынан 15 адам эмгектенип, аларга мыйзам чегинде эмгек китепчелери дагы каралган. Андан сырткары тамак ашы жана ошондой эле жатаканасы бар экендиги да айтылууда. Ошондой эле айлык майналары 20 000 сомдон жогору төлөнөт. Мунун бардыгын тең кылып жаткан албетте азыркы азаматтар болду. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Тапканыңыздар берекелүү, мээнетиңиздер адал болсун.